4-5 мартта калада аймактарды өнүктүрүү боюнча улуттук диалогдун экинчи форуму өтөт. Жыйын аймактардын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга, кыргызстандыктардын бакубаттуулугун үчүн калктын жана мамлекеттик органдардын өзара активдүү аракеттенишүүсүнө, бизнес тармагынын, жарандык эксперттик коомчулуктун, эл аралык институттардын пикир алышуусуна багытталган. Аймактарды өнүктүрүү боюнча улуттук диалог былтыр 28 февралда өткөн. Анын жыйынтыгында региондордо кандай маселелер чечилди? Кенен кабарчыбыз Салабат Иркетаеванын материалында. Былтыр өлкө башчы Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен аймактарды өнүктүрүү боюнча улуттук диалогдун алгачкы форуму өткөн. Ага өлкөдөгү 453 айыл өкмөтүнүн акими, ишкерлери жана донорлор катышып, аймактардагы олуттуу көйгөйлөр менен катар чечүү жолдорун талкуулашкан. Аймактарды өнүктүрүүдө казынадагы каражатты туура жана даректүү пайдалануу жолго салынды. Натыйжада былтыр региондордо киреше салыктын 70%, башкача айтканда 2,4 миллиард сом жергиликтүү бюджетте калтырылган. Андан тышкары ошо жергиликтүү бюджетте баягы налог салыктарды көбөйтүү боюнча ошо бюджеттен 100 миллион сом каралган. Ал дагы ошо баягы өзүнүн планынан көп топтогон айыл өкмөттөргө берилди бүгүнкү күндө. Андан тышкары ошо региондордо баягы бизнес проекттерди колдоо боюнча биринчи жолу республикалык бюджетте 2 миллиард сом каралып, бүгүнкү күндө ошол бюджеттен суммадан 151 проект каржыланды. Аймактарды өнүктүрүү боюнча улуттук диалогдо артыкчылыктуу дагы бир багыттардан болуп, бизнес коомчулугуна ыңгайлуу шарт түзүү маселеси көтөрүлгөн. Анын алкагында 5 жылга ишкерлерди салыктын 4 түрүнөн бошотуу аракети көрүлдү. Мындай мүмкүнчүлүк финансылык институттарга да каралган. Айрыкча алыскы жерлерде айыл чарбасын кайра иштетүүгө багытталган ишканаларга салык төлөмдөрү кыйла азайганы бир мисал. Мындай жетишкендикке аймактарды өнүктүрүү боюнча улуттук диалог форуму бирден бир себептешет адистер. Былтыркы өткөн чоң форумдун эң өзгөчөлүгү дагы эмнеде болгон? Ошондо президенттин сөзү болгондо эми ушундай диалогду жылда өткөрөлү. Анан ошо жылда өткөргөндө ошол жанакындай эмне бир жылдын ичинде аткарылды. Ошол диалогдо баягы жакшы бир чоң талаптар коюлганда, кайсы жерге эмне кылып жеттик, жетпегенибиз эмне себептен жетпей калдык деген ошондой бир жакшы аянтчаны түзүлүп атат да. Мамлекеттин өнүгүүсү айыл аймактардан башталат. Андыктан айыл өкмөттүн башчыларынын, акимдердин ар биринин эмгеги көрсөткүч. Бул жааттагы маселелер форумда көтөрүлгөн. Я думаю, что президент не случайно обращал внимание именно и акцентировал в последние годы на то, что необходимо развивать. Президент аймактарга көңүл буруу керектигин бекеринен айткан жок. Себеби азыркы тапта жарандардын басымдуу бөлүгү эмгек миграциясында жүрөт. Бирден бир себеп бул жумушсуздук. Дагы бир себеп бул жергиликтүү бийлик ишти чабал аткарып жаткандыгы. Андыктан аймактарды өнүктүрүү боюнча улуттук форум айыл өкмөт башчылары менен министрлик, ишкерлер ортосундагы маланы бекемдөөгө бөлгө. Аймактарды өнүктүрүүдө санариптештирүү ыкмасы жигердүү иштеп жатат. Аракет жергиликтүүлөрдүн ишин илгерилетип гана эмес, коррупцияга бөгөт коюуда. Ушул тапта өлкөдөгү 400гө чукул айыл өкмөтү интернетке туташып, тиешелүү кызматтар менен колдонуп жатышат. Ошол алкагында санариптик трансформациялоо концепция кабыл алынган. Ошо негизинде биздин Госкомитет жана башкалар ведомстволор чоң ишти жүргүзүүдө. Азыр бул иш улантууда. 4-5 мартта калаада аймактарды өнүктүрүү боюнча улуттук диалогдун экинчи форуму өтөт. Жыйын аймактардын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга, кыргызстандыктардын бакубаттуулугу үчүн калктын жана мамлекеттик органдардын өз ара активдүү аракеттенишүүсүнө, бизнес тармагынын, жарандык эксперттик коомчулуктун, эл аралык институттардын пикир алышуусуна багытталган. Быйылкы жылы формат кичине өзгөрдү. Быйылкы жылы 3 сессияга бөлүнүп атат, 3 багытка. Биринчи бул ошо региондордогу экономиканы өнүктүрүүгө баягы шарт түзүү. Экинчи бул ошо
үй бүлөнү колдоо жана үй бүлөнү жана балдарды колдоо темасы болот. Үчүнчүсү бул баягы санариптештирүү темасы алып атат. Өзүңүздөргө байкагандай бул баягы азыркы президенттин 2020 жылдагы жарлыгынын баягы 3 негизги багыттары камтылган. Адистердин баамында мындай жыйын өзгөчө жергиликтүү бийликке пайдалуу. Анткени иш-чарага президенттен тарта көптөгөн эксперттер, адистер катышып, ойлор ортого салынат. Айта кетсек, аймактарды өнүктүрүүгө багытталган алгачкы улуттук диалог былтыр 26 февралда өткөн. Салапат Эркетаева, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.